Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз present continuous tense. Узак учурчак. Узак учурчакта биз кыргыз тилинде, англис тилинде сүйлөм түзгөнүбүздө башка предметтерде же болбосо так илим, математика так илимдер сыяктуу эле математикадан бир эрежени чыгарганда, эсепти чыгарганда бир формулага түшүп, ошол формуланы эч кандай өзгөртүүсүз ошол формулага салып туруп анан эсеп чыгарабыз. Англис тилинде дагы ушу present continuous tense'те же болбосо узак учурчакта сүйлөм түзгөндө биз де мына ушул формула аркылуу сүйлөм түзөбүз. Бул кантип түзөбүз? To be and verb ing. To be плюс v деген verb же болбосо этиш, негизги этишке ing деген мүчө уланат. To be деген бул дагы этиш, бул жардамчы этиш. Жардамчы этиш to be боюнча гана колдонулбайт. Билесиңер балдар, буга чейин буну да өткөнбүз to be этишин. To be этиши биринчи жактын жекелик түрүндө am болуп өзгөрөт, I болгондо. Ал эми биринчи жак жекелик түрдүн үчүнчү жагында is болот, he, she, it де. Ал эми көпчүлүк түрдө are болуп өзгөрөт, we, they, you да болот. Ушул үч учурун пайдаланабыз дагы to be'нин. Андан кийин негизги маани берүүчү этишке ing мүчөсүн улайбыз. Этиштер буга чейин да аябай көп этиштерден мисал айтып кете турган болсок, clean, cleaning, drink, drinking, write, writing. Мына ушул этиштер мындан да көп аябай play бар, толтура этиштерибиз бар. Ошолордун бардыгын аягына эмнени улап коет экенбиз? ing мүчөсүн улайбыз. Анда эмесе, андан ары карай мен түшүндүрүп кетсем, бизде дайыма 3 формасы болот сүйлөмдөрүбүздүн: positive form, negative form and question form. Биринчи формасы, оң формасы, тескери жана суроолуу формасы болуп 3кө бөлүнөт. Биринчи формасына мисал келтирип кетсек, I am cleaning the house. I am cleaning the house. Бул жерде мынакей формулага салып иштеп атабыз. Сөзсүз айдан кийин to be этишинде I'га биз am'ди колдондук. I am clean'ге ing мүчөсүн уладык. Cleaning the house. Биз үй жыйнап жатабыз. Анан да бир учурун айтып кетсем, бул узак учурчак деген ошол моментте азыр болуп жаткан мезгилди билдирет да. At the moment, now or at this moment. Азыр же болбосо ушул учурда дегенди түшүндүрөт да. Ушул учурда узап бүтө элек чакты түшүндүрөт. He or she is drinking coffee. Бунда дагы бизде to be этиш кетти, анан негизги drink деген этишибизге ing мүчөсү уланды. Кийинки көпчүлүк түргө мисал келтирсек, we, you, maybe they are writing now. Биз азыр жазып жатабыз, же болбосо алар азыр жазып жатышат. Бул сүйлөмдөр positive form. Оң сүйлөмдүн оң формасы болду. Ал эми тескери формасына айландырганда ушул гана сүйлөмдөгү to be этишине гана not деген частицаны улап коебуз. Not. I'm not cleaning the house. Мен үй жыйнаган жокмун. Азыркы учурда үй жыйнаган жоктугун билдирип атат. He is not cleaning, or he is not drinking coffee. Maybe he is not дегенди кыскартпастан he isn't деп койсок да болот. Мен узак эле кылып жазып койдум. He is not. He isn't drinking coffee. Maybe tea, yeah? Andan keyin we, you, they are not writing now. Maybe we aren't, are not кыскартып биз aren't деп койсок да болот. Aren't writing now. Isn't, is not, isn't деп кыскартып коебуз. Бул биздин тескери сүйлөм, negative form. And the next
we have question form. Суроолуу формасына келгенде биз эмне кылабыз? Мынакей биринчи эле оң формасында эле, позитив формасындагы эле сүйлөмдүн биз жардамчы этишин алдыга өткөрүп коебуз. Жардамчы этиши гана алдыга өтөт. Негизги этишке, маани берүүчү этишке тийбейбиз. Мынакей, мисалы үчүн Am I cleaning the house? Уже бул сүйлөм суроолуу болуп калды. Мен азыр үй жыйнап жатамбы? Негизги этиште ing мүчөсү турат. Бунда дагы алдыга өтүп калды. Are you writing now? Are they writing now? Write да бизде ing мүчөсү уланды. Write да мына жердеги и тамгасы жок болуп кетет. Акырында и тамгабыз жок болуп кетип туруп, ing уланат. Are you writing now? Эми бул present continuous tense'те же болбосо музак учур чакта дагы бир жолу эстетип кетейин. Биз now азыркы моментте болуп, чозулуп, узак болуп бара жатканын түшүндүрөт. Азыркы моментте болуп, дагы да созулуп баратканын түшүндүрөт. At this moment maybe, now ушул сөздөрдү биз ушул сүйлөмдүн аягында колдонсок болот. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.